5-6 жылдан бери көчөт өстүрүп, үй бүлөлүк кирешесин толуктаган жубайлар Замир менен Алина 50 сомдон 150 сомго чейин мөмөлүү дарактардын көчөттөрүн сатышат. Жыл ичинде 4000 данага чейин көчөт сатышып, кирешеси 1 миллион сомго жетет экен. Бул жумуштун оор түйшүгү болбогону менен тынымсыз көзөмөлдө болуп, майда иши көп дешет багбан жубайлар. Башында буну жер даярдайсың. Күзүндө где-то август-ноябрларда данек таштайбыз. Бул данек таштап турган үшүгүрүп кетпеш үчүн үстүнө апелька таштайбыз. Бул кийин бул астына чыккандан кийин уну карап улайбыз. 2 жылдан кийин 2 жыл карайбыз, 2 жылдан 3-чү жылы сатууга чыгарабыз. Кадамжай районунун Көктал айылында өстүрүлгөн көчөттөр Кадамжай районунан баштап Баткен, Ноокат райондоруна сатылууда. Өстүргөн көчөттөрдү негизинен айылдаштары эле сатып алышат. Анан калганын башка райондорго чыгарылат экен. Мен кичинелигимде өзү көчөт кылып чоңойгонбуз, өзүм ата-энем өзүмдүн айылымда көчөт кылып неме кылганбыз. Анан бул жака Көктал айылына келин болуп түшкөнмүн. Анан бул жака дагы кылып көрөйүнчү деп кылдык. Буюрса жакшы эле. Өзүбүздүн ушул Көктал айыл эле алып коет, бак кылганы. Анан чекеге да чыгарабыз, Баткенге чыгат, Ноокатка апарабыз. Жакшы эле буюрса, кирешеси дагы. Көкталалыктар союз учурунда да айыл чарбасы менен алектенип келгендиктен бул тармакты жакшы өздөштүрүп, багбанчылыкты колго алышкан. Климаттык шарты мөмөлүү дарактарга ыңгайлуу келип, башка аймактарга салыштырмалуу эрте бышат экен. Мындан улам көпчүлүк тургундар дыйканчылыктан багбанчылыкка өтө башташкан. Көктал айылы илгери жупром болуп турган. Союз тарагандан кийин биз Көктал айылы ушул өзүбүзчө дыйканчылык кылдык. Анан негизиден акырында келип багбанчылыкка токтодук. Багбанчылык биринчиден биздин климатыбыз ысык болгонуга байланыштуу бардык баг дарактар эртең пышат. Эрте пышат дагы пулу бир кыйла жогору болот. Ошон үчүн биз азыр багбанчылыкка өттүк. Мында эрте жаз келет дагы ысык болгонуна байланыштуу ушул мөбөлөрүбүз тез жетилет да. Тез жетилет да, анан биз ушул сатканга ыңгайлуу болот. Кымбатыраак баада сатып алабыз. Бизден ушул бияга Тажикстанга чейин мөмө жемиштерди алып кетишет. Бишкек, Казакстанга чейин өткөрөбүз. Ошондуктан бизге багбанчылык өтө ыңгайлуу болуп атат. Азыр элдерибиз бардыгы ушул багбанчылык боюнча иштеп атабыз. Атайын окуштар өткөрүлөт. Облус боюнча Кадамжай районуна жаз эрте келгендиктен жазгы талаа жумуштарына даярдыктар башталды. Учурда суу кетүүчү каналдарды тазалоо жүрүп жатат. Жакынкы күндөрү аталган райондун Масалиев, Марказ жана Майдан айыл аймактарына сугат суу берилет. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.